Манас эпосу өзүнүн кайталангыс көркөмдүк кубаты боюнча нечен кылымдардан кайгылуу оор окуяларын тулку боюна сиңирип, ыймандык, философиялык мазмундуу жыйынтыктоолор боюнча элдин тагдырын ар тараптан чагылдырат. Манас эпосу жөнүндө мыйзам долбоору 2011 жылдын 9-июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынып, 28-июнунда кол коюлган. Анын негизинде 4-декабрь Манас эпосунун күнү болуп белгиленип келет. Манас эпосунун ошол 4-декабрь атайын ушундай белгилеп, биз атайын ушу жаштардын арасында уюштурдук. Ошол жаш өсүп келе жаткан муундардын ошол биздин Манас эпосун муундан муунга, биздин жаш досторго, жаш бөбөктөргө ушул стимул болсун, ошолорго бир мындай келерки ошол өсүп келе жаткан жаштардагы Манастын эпосун жатка билишин, алардын кандай Манастын Семетей Сейтек жөнүндө дагы эпостордон өзүндө болуп айтып бергиле деген биз ошондой жоболордо жазылган. Ошолордун бүгүн биздин мектеп окуучулары, мектептеги ошол биздин өсүп келе жаткан жаш досторубуз баарын ошол калыстардын, атайын калыстардын алдында айтып, өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүштү. Байгек фондунда биринчи орундарга атайын ошол биздин стиральный машина коюлган, экинчи орунга телевизор жана пылесос, анан печка, анан дагы активдүү катышкандарга дагы белектер жана дипломдор, разылык баракчалар менен селенет. Мен болбоймун. Энедей болуп калып, үстүп бергенде ой, кешандар. Манас кыргыз элинин баатырдык улуу эпосу. Дүйнө элдеринин баатырдык эпосторунун ичинен Манас эң көлөмдүү эпос болуп эсептелинет. Учурда жаш жеткинчектердин арасында дагы Манас айткан, айтууга кызыккан жаштардын көптүгү сүйүндүрөт. Бүгүнкү кароо сынагыбыз өтө жогорку деңгээлде өттү десем болот. Себеби мурда да болуп аткан бул жерде. Мурдага караганда азыр биздин ушу Ош жергесинде манасчыларыбыз чынында Манаска кызыгып, Манаска жөн эле кызык эмес, ушунун ичинде айтуунун немесин, элге жеткирүүнүн немесин мындай түшүнгөндөй болгондой болдук да бүгүн. Ичинде эч болгондо азыр мына 50 мектеп, 60 мектеп катышкан болсо, ошонун ичинен бир 15-20 мектептен келген окуучулар ушундай бир жогорку деңгээлде айтты десем болот да. Сонун жеткире, онун дагы баягы аткаруучулук чеберчиликтери дагы сонун болду. Жюрилерге ушунчалык кыйын болду. Кайсынысын тандап алыш кыйын болуп калды да. Ушундай. Өтө жакшы өттү. Бүгүн мен ошондой деп өзүм ушу жерде Манас айткан мурда жок эле. Азыркы бүгүнкүнү көрүп туруп, биз дагы будан дагы жогору жетишкендиктерге жетебиз деген сыймыктанам балдар менен окуучулар. Ага эжекилерине чоң рахмат айтам, ушинтип даярдап келген. Манас эпосунун күнүнө карата уюштурулган Манас айтуу сынагынын жобосуна ылайык 10 жаштан 17 жашка чейин өспүрүмдөр катышкан. Жалпысынан Ош шаарындагы 60 мектептен окуучулар келишип, Манас айтуудагы өз дараметтерин сынашкан. Конкурска эжекем качасын деди. Ошо мектептен эле мурда келип катышкан, ошо Рыспай Саковду көрүп, анан ошо келип туруп ошо айтып, ошо катыштым да. Негизи мен 7 жаштан бери Манас айтам. Садиктен бери да, анан Манас айтып атканда сон айтат экен да, Манасчыларчы, Рыспай Саков сыяктуулар. Ошо кызыгып катыштым да. Мен бул Манаска агайым айткан, сенин үнүң дал келет. Мен бул Манасты 10 жашыман бери айтып келгем. Жана агайым сенин үнүң дал келет, бул Манастан жеңип чыгасың деп эжелерим дагы айткан. Ошол себептен Манас айтууга кызыгып калганмын. Манастын эмне жагы менен жагат дегендей, Манастын ширин салкылган үнү жагат, анын айткан жактары жагат, ошонун Манастын өзү дагы жагат. Биринчи орунда алайын, ушу үнүм жакшы болот деп алдыга сүрүлөм, бирок менде уялыш, мындай толкунаш жок. Манас күнүнө карата бул сыяктуу сынактар жыл сайын Ош шаардык маданият башкармалыгы тарабынан уюштурулуп келет.